Маса айылының тұрғыны Зайнабидин Зияйденов қар алғаш жаған күнден тартылып пақтасын мал жандықтан қорып жатады. Анын 1 гектар 20 сотық пақтасы бар. Учурда пақтасының ақырқы терimi жиналбай қар алдында қалды. 1 гектар 20 сотық жер. Эми 4-нчы теримен теріп жатты элек, кар жаап койду. Эми ичине жер жетилип калса бир теріп анан кийин жүрүп чыгабыз пактаны. Ошого калды. Жыл сайын қар бұл мезгілде жаубай тиле деген дыйкан пақтасына 40 000 сомго чейин акча сарптаган. Быйыл қар алдында калган пактасын эске албаганда деле түшүмү жана ак алтындын баасы жакшы болгонун белгилейт. 4 чыкка чыгат эле жөн эле. 4 чыкка пакта чыгат эле. Эртең кар жаап койду. Ноябрдын акырында жыйса элек пакталабыз. Ноябрдын акырында декабрь баштаган ошондо план кылдык да. Ошондон киш атпай аттык. Эми козопаясы бир козопаясы азыр 15 сом болуп атат. Өткөн жылы 11 сом эле. 1 гектар жериңизден 700 сом 8 болуп чыгат эле да. Ошондо 15 сом сатсаңыз жакшы. Зайдинов өзү сыяктуу ондогон дыйкандар пактасынын акыркы түшүмүн жыйнай албай калганын айтат. Бирок кошуна айылдардын эгин талааларына барууга жол жаман болгондукта мүмкүн болгон жок. Пактанын өз убагында жыйналбай калышына кардын эрте жаагандан сырткары пандемияда өз таасирин тийгизди. Анткени жыл сайын кошуна Өзбекстандан жумушчулар келип, дыйкандар түшүмүн эртерээк жыйнап алышчу. Быйыл болсо оорудан улам ал жактан келген адамдардын саны аз болгон. Акыркы терим калып кеткенин себеби ошол мен айткандай жардамчы болбой калып, жумушчу күч жетпестен ошентип терилбей калыптыр. Бирок мен ойлойм, ноябрь айынын 17-синде жаады окшойт кары, 17-18-inde жааган болсо ага чейин толугу менен терип алганга дыйкандарга погода дагы жакшы туруп берди, мүмкүнчүлүк дагы болду. Ошондой эле район башчысы аймакта пакта аянттары кар алдында калган бир гана учур бар экенин белгилейт. Алды болсо үрөнчүлүк чарбанын 10 гектар пакта аянт экен. Пакта август айынын 20-сынан баштап, 25-инен даже баштап териле баштаган. Андан бери мына почти 3 айга жакын убакыт болду. Пакта өзү сентябрда бышып терилет. Эми бир биз кече тактап эмне кылдык, бир үрөнчүлүк чарба. Биринчиден жазында баягы жаан жаап эмне болуп кечирек эккен экен биринчиден. Экинчиден жери көп болгондуктан булар баягы сырттан келген жардамчыларга ишенип эгип алгандыктан ошол убагында болбой акыркы терим кардын астында калды деп айтты. Быйыл Нокен районунда 6356 гектар пакта эгилген. Бул өткөн жылдага салыштырмалуу 200 гектарга аз. Ал эми пактанын 1 килограммы учурда 56 сомдон болууда. Бул өткөн жылдага салыштырмалуу 6 сомго жогору. Кабылбек Өчкөнбайұлы, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.